Саламатсыздарбы, урматтуу коллегалар, урматтуу жыйын катышуучулары. Бул мыйзам өтө көйгөйлүү маселелерди ушу чечүүчү мыйзам деп эсептеймин. Ошондуктан баяндаманын башында белгилеп кетейин дедим. Өзүңүздөргө жакшы билгендей, акыркы жылдары коомубузда жарандарды алдап, алардын банктагы акчасын, ал тургай үй жайын шылуундук менен тартып алган көрүнүштөр көбөйүп барат. Айрыкча заманбап технологиялардын өнүгүшүнө байланыштуу интернеттин жана жасалма интеллекттин жардамы менен жасалган кылмыш иштери байма-бай кездешип, андан карапайым калк жабыркап калууда. Ошондон улам андай жоосунсуз жоруктарга каршы туруп, аталган жааттагы кылмыш иштерин жоюуга багытталган мыйзам долбоорун демилгелеп жатабыз. Тагыраагыр сунушталган мыйзам долбоору алдамчылык менен байланышкан кылмыштардын саны көбөйүүсүнө жана бул жоосундардын коомдук коркунучтуулугу өсүшүнө байланыштуу иштелип чыккан. Себеби чараларды катуулантуу жана жазалоо ыкмаларын күчөндүрбөсөк, абалды жөндөй албайбыз. Ошондуктан салынуучу айып пулдун көлөмүн 500дөн 1000 эсептик көрсөткүчкө чейин көтөрүү, деңгээлине жараша камакка алуу мөөнөтүн 5 жылдан 10 жылга чейин узартуу жана мүлктүн конфискациялоо өңдүү сунуштар киргизилүүдө. Бул мыйзам долбоору өкмөттөн дагы сунуштар каралып, эч кандай материалдык чыгымдарга алып келбейт. Ошондуктан каршылык болбоду. Сурооңуздар болгон болсо, биз жооп берүүгө даярбыз.